Ташиев шайлоого аз калганда добуш сатып алгысы келгендер боюнча маалымат бар. Жогорку кеңештин депутаттыгына аттангандардын арасында шайлоого 2-3 күн калганда добуш сатып алгысы келгендер боюнча маалымат бар. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын Жалал Абаддагы имаратынын ачылышында сүйлөп жатканда билдирген. Анын пикиринде бийликтин чара көргөнүнө карабастан шайлоо мыйзамдарын бузуулар болуп жатат. Кандидаттар өздөрү дагы мыйзамды сакташы керек. Бизде көптөгөн талапкерлер бир апта 2-3 күн калганда добуш сатып алып баштайбыз деп күтүп жатканы боюнча маалымат бар. Силер күнү түнү уктабай көзөмөлдөшүңөр керек. Эгер добуш сатып алуулар болуп кетсе, кызматкерлер жазаланат деген Ташиев. Ал добуш сатып алганы аныкталгандарда жазага тартылаарын эскерткен. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин шайлоонун үгүт иштерине аралашпоосу зарыл экенин белгилеген. Булак Спутник чекиткейжи. Ташиев сагызгандай шакылдаган талапкерлер тилинин азабын тартат. Айрым талапкерлер программасын айтышпай башкаларды каралоого аракеттенишип, элге туура эмес маалымат таратып жатышат. Мен ал талапкерлерге айткым келет. Сагызгандай шакылдаган талапкерлер тилинин азабын тартат. Мындай пикирин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын Жалал Абад облустук башкармалыгынын Каракөл шаардык бөлүмчөсү үчүн салынган имараттын ачылыш салтанатында билдирди. Ташиев билдиргендей, талапкерлер жана мамлекеттик кызматкерлер шайлоо өнөктүгүндө мыйзам сактоого тийиш. Биз алардын баары элге программасын айтып алышына шарт түзүп жатабыз. Аны менен добуш алып парламентке келишсин дейбиз. Мамлекет шарт түзүп мыйзамдуулукту камсыздоодо. Аларда талапкердин этикасын сакташы керек. Бирок туура эмес маалымат таратышып, мамлекет башчысын, сиз жана бизге окшогон мамлекеттик кызматкерлерди каралоодо. Алар сөздөрүнө жооп беришет. Эл баарын түшүнөт деп ойлойм. Мамлекетти жамандоо менен алдыга жылам деп ойлоо жаңылыштык, деди Камчыбек Ташиев. Ташиев ошондой эле шайлоону таза жана мыйзамдын негизинде өткөрүү милдет экенин белгиледи. Мындан сырткары ал эгерде кайсы бир талапкер мыйзам бузса, анын эмгегине, коомчулуктагы атагына, мамлекеттик кызматта тургандары баарына карабастан жоопкерчиликке тартыла турганын эскертти. Булак Марал ФМ чекиткейжи. Садыр Жапаровго айткан Адахан Мадумаровдун сыны жарашпай калганда. Каракулжада эл менен жолугушууда Адахан Мадумаров шляпа плащты кандай кишилер кийет? Сабаттуу кишилер да. Шляпа жоголгондон кийин баары кепка кийгенден баштап баары өлдү, чириди. Азыр улуусу деле, кичүүсү деле кепканы баса кийишет. Көчөдө жүргөн шпанабы? Ким экенин билбейсиң. Андайды илгери көчө балдары кийчү эле. Азыр баары кепка кийишет. Калпак жарашпай калган деп бакылдады. Адахан Мадумаровдун болгон деңгээли ушул экен. Болбосо күн санап өзгөрүп жаткан заман менен кошо баш кийим да өзгөрүп жатпайбы? Ошол эле шляпа плащты учурунда гангстерлер да кийген. Өзбектер ала чапанын качан эле чечкен? Кыргыздар калпагын башынан түшүрбөй кийип, калпак күнүн да майрамдап жатабыз го. Тилинен чаң чыккан Адахан аны эмне үчүн айткысы келбейт? Же Адахан Мадумаров президент эмне үчүн калпак кийбейт, кепка киет деп ошого байланыштырып бир чымчып өтүү максатында айтып жатабы? Анда эле ал жаңылышат. Себеби Садыр Жапаров кепка эмес, бейсболка кийип жүрөт. Булак Азия News гезити. Бабанов шайлоо астында баш көтөргүсү барбы? Баракелде. Шайлоо марасына аз калганда ченде жаткан Өмүрбек Бабанов Фейсбуктагы сүрөтүн айландырып, жаңыртып, мен бармын дегендей лайктарды ала баштады. Колдогон тарапташтары кодулагандар да жок эмес. Элдин эсинен унутулуп баратканда баш көтөрүп, эски ыкмаларына салып аткан мамалыбы? Парламенттик шайлоодон кийин эмне болуп кетет? Ызы-чуу чыкса, былтыркыдай Ала тоо аянтына жетип барсам деген кургуялы эмеспи? Ар бир бийликке айлакер түлкүдөй түс берип, камырдан кыл сууругандай эле образ жаратып келатканына баракелде. Булак Азия News гезити. Ажоонун кылычысында Кыргызстандын кумтөрүнө кыянатты кылып кнопка баскан жогорку кеңештин бир топ олигарх депутаттары ЖКга дагы талапкер болушту. Бул талапкерлер кылымдык кылмышкер, Кыргыздын ичинен чыккан чыккынчылар, мекенин саткандар, жер суусун саткандар. Ушул чыккынчыларды эл уулу деп колдоп, батаңарды берип жаткан кыргыздарга чоң рахмат. Чыккынчыларды пешенесинен сылап депутаттык жарышка түшкөнүнө үн катпаган президент
президентке да чоң рахмат. Президент Садыр Жапаров кумтөрдүн айынан азап тартканын унутуптур. Кумтөрдүн азабы эл аралык сотто каралып, сырткы саясат 40 жеринен буулуп, 40 түрдүү ойго салганын да унутуптур президент. Президент кечиримдүү болуш керек. Бирок жер суусун саткан кечеги депутат бүгүнкү эл уулуна айланган талапкерлерге кечирим эмес, эл алдында таш бараан калыш керек. Азыр ушул талапкерлерди колдоп жаткан тарапкерлеринин кошуп жазалаш керек. Кумтөргө макул деп кнопка баскан депутаттын баары Кыргыздан чыккан чыккынчы, сынган кылычтын чыккынчы кара сакалы, деп Facebook колдонуучусу Эрнис Нурдин жазган. Лейлек, Тажикстандын УКМКсы кыргызстандык жаранды кармап кеткен. УКМКнын чек ара кызматы Тажикстандын күч органдары тарабынан кармалып кеткен жаран тууралуу маалымат таратты. 2021 жылдын 21 октябрында Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан Баткен облусунун Лейлек районундагы Сада участкасында Кыргызстандын жараны 1997 жылы туулган Айдарбек Хайдаров кармалган. Алдын ала маалыматтар боюнча Хайдаров мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп айтылууда. Ал Тажикстандын Пахтакор калктуу конушунда кармалган. Ал жерде атасы жашайт. Хайдаровду мекенине кайтарып келүү маселеси боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өлкөлөрүнүн ортосунда эки жолу сүйлөшүү жүргөн. Баткен жана Согди областарынын жетекчилеринин деңгээлинде да жолугушуулар өткөрүлгөн. Маселе УКМКнын жетекчилигинин көзөмөлүндө. Кыргызстандык жаранды мекенине кайтаруу үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Булак Марал ФМ чекиткейжи. Меркель Путинден миграция кризисин токтотууну өтүндү. Германиянын канцлери Ангела Меркель Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, мигранттарды курал катары колдонууну токтотуу максатында Беларуська таасир этүүнү өтүндү. Меркель Беларусь режиминин мигранттарды курал кылып колдонуп жатканын адамгерчиликсиз жана кабыл алынгыс деп сыпаттап, Путинди Беларусь кесиптеши Александр Лукашенкого болгон таасирин колдонуп, кризиске чекит коюуга чакырды. Бул тууралуу бүгүн 10 ноябрда Меркелдин басма сөз катчысы Штефан Зайбер Твиттерге жазды. Ошол эле сүйлөшүү тууралуу Кремль тараткан билдирүүдө Путин евро биримдикке Минск менен түздөн-түз байланышып, маселени чечүүгө аракет кылууну сунуштаганы жазылган. Акыркы айларда жакынкы чыгыштан, Түштүк Азиядан жана Африкадан чыккан миңдеген мигранттар евро биримдикке мүчө болгон Польшанын, Латвиянын жана Литванын аймагына Беларустан мыйзамсыз кирүүгө аракет көрүп жатышат. Евро биримдик бул үчүн Беларустун лидери Александр Лукашенкону айыптап, муну былтыркы талаштуу президенттик шайлоодон кийин киргизилген санкциялар үчүн Брюссельден өч алуу катары баалады. Булак Назар Ньюс, Чекит.орг.